Азыр может жерде бир 1000 эле калды да. Бир 700-800 уже кетти. Жалал-Абад шаарында Абдышукуровдордун үй бүлөсү 3 эле сотук жерин түрдүү жүзүмдүн мекенине айлантты. Ушул тапта мында жүзүмдүн 10 түрү бышып турат. Анын 5 түрү Жалал-Абад облусунда кездешпейт. Айтымында өзгөчө сорттогу бул жүзүмдөрдүн көчөттөрүн Кавказдан, Өзбекстандан алып келишкен. Акыркы жылдары бул аракеттери үй бүлөлүк негизги киреше булагына айланды. Өзгөчөлүгү мисалы жүзүмдү жеп, мисалы жаккан жүзүмү болсо, куту ушул эле жүзүмдөрдүн бул жакта көчөттөрү жетиштирилет. Көчөттөр ар жактан, Өзбекстандан, бул жакта 4 сорту Кавказдан алып келгенбиз. Канча деп санады? Бир 1700 ушундай баш. Ал деген бир 1 тоннадан ашыгыраак да. 1 тоннадан ашыгыраак болду. Башында жакшы, анан бизде көбүрөөк үйдөн эле келип сатып кетишет. Базарга алып чыкпадык быйыл. Ичинде көпчүлүк куртко окшойт, бул курт деп ойлойт да. Ушинтип жүрө бергиле адамдар жеп атат мында. Короонун аянты аз болгонуна карабай мында анжир, анар, лимон, шабдалы жана башка жемиштин дээрлик бардык түрү эгилген. Арасында ысык климаттуу аба ырайын сүйгөн өсүмдүктөр болгондуктан алар кышында корголуп жер астына жашырылат. Мындан мол түшүм алган багбан сырлары менен бөлүштү. Кышында буну орош керек болот. Жакшы түшүм алыш үчүн эгер мындай көңүл бурсаңыздар, бул бир жака мындай жаткырып өстүргөнбүз да. Кышында буну токойдон камыш алып чыгып, буну оройбуз. Мына азыр бул 9-жыл сактап алдык. Мына азыр чоң. Эгер сактасаңыз, жылда өлүп, жылда чыгып берет, бирок түшүм бербейт. Азыр мисалы күнүнө 1-2 килограмм. Анан инжир башка дарактардан, башка мөмөлөрдөн өзгөчөлөнүп, бир сезондо 3 жолу берет. Биринчи партиясы бүттү уже, бул экинчи партиясы. Эми кайра эмнерден үчүнчүсү чыга баштайт. Бирок ал бизде бышпай калат. Күндүн жылуулугу аз болгон үчүн. Турция, Кипр деген мамлекеттерде үчүнчүсүндө алышат. Мынан көрүп таң калып аткандар, бул огурцы у вас Абдуллажандын бадыраңдарынан деп. Каарманыбыздын багында көпчүлүк өстүрө бербеген дагы бир өсүмдүк бар. Бул люфа, ашкабактар тукумундагы өсүмдүк уруусу. Көп жылдык өсүмдүк эмес, жыл сайын уругунан эгилет. Мөмөсүнөн табигый мочалка жасалат. Эми тазалаш деле анчалык сложный эмес. Өзү тамыр бул. Көпчүлүк айтат да, кантип жасап атасыздар деп. Муну Алла Таала ушуна берген экен, өзү эле ичинден мынтип жасап атат. Урук ичинде болот. Бизде кичине өсүшү кыйыныраак өзүчө. Биз буну үйдө кышы менен даярдап, чоңойтуп, ошол мартка эге турган маалда уже ал чоң көчөт болуп калат да. Ушинтип эксе жетишет. Болбосо күздө деле мынтип эле калып калышы мүмкүн да, бышпайчы. Атат мына жумшак колдонгону. Жакында жакшы бир пландарыбыз бар, ошону бир ушундай сулуулук нерсесин сата тургандар менен биргелешип, мындай мачалкалар кылгангачы. Экзотика, тропика деген жагы. Бул жакта биз ошондой негизинен гүлдөр жетиштиребиз. Мындан сырткары бул үйдө өзүнчө кооздогон дагы бир өзгөчөлүк бар. Тагыраагы мында бөлмө гүлдөрүнүн 100дөн ашык түрү өстүрүлөт. 1000ден ашык идиште гүл отургузулуп турат. Үйдүн бир бөлмөсүндө атайын лабораториялык канага айлантышкан. Анда гүлдүн сортторун ар башкача өстүрүп сынап көрүшөт. Жаңы бир сортун көрүп калсам, мынтип алып келебиз. Алып келип, анын жалбырагынан алып сындырып, мынага окшогон пакеттерге аталыштарын жазып туруп салып коебуз. Анан ал кичине чоңойгондон кийин мынтип кичинекей айтканда балакайлар чыгат да. Бул анча-мынчасы келип туруп 50 сомдук гүлдөр жокпу десе бар да, мына ушундай 50 сомдуктар. 50 сомдон азыр 8000 сомго чейин гүл бар да, 17 жылдыктар ушул 8000 сомдук. Абдыкадыр учурда 27 жашта. Жаштыгынан багбанчылыкка кызыгуусу күч. Мындан улам багбанчылык анын негизги киреше табар кесиби. Бирок аны түйшөлткөн маселе бар. Ал бул тармакка жаштардын кызыкпай калуусу дейт. Айтымында агро тармактын өлкөдө түрдүү мүмкүнчүлүгү бар. Келечектүү жана кирешелүү бизнес. Бул эстен чыгып кетип аткан
сфера болуп калды. Багбанчылыкка адамдар көңүл бурбай койду. Как будто бул ушул эски түшүнчөлөр бар да. Ушул кетменди кармап токойго түшүп кетип атканды элестешип калган да. Багбан десе ушундай да. Бирок андай эмес. Бизде ушундай мүмкүнчүлүк менен сельское хозяйство может бир кыскача да. Өтө аз процент. Неге адамдар башка нерселерге өтүп кетти. Юрист болом деп миллион юрист бар, дипломдор турат да. Багбанчылыкта адам жок. Бул иштин эми кичине көзүн көрүп калдык да, кантип биз болгон бир эле үйдө эмес. Азыр биз сырттарга чыгып, ошол шаардын ичинде ошто кызматтарына кылабыз. Багбанчылык, дарак кесип. Адам жок кыла турган. Эгер мага 3-4 ушундай кызыккан адамдар болсо багбанчылыкка, мен алар менен иштешет элем. Негизи эми бул ишти алып калсаң бир сонун нерсе. Эгер жакшы көрсөңүз, bundan sonu жок. Мисалы, мен үчүн бул хобби. Зериксем, башка нерсе кылсам, ушул дарактарды көрүп, кыркып, мен жакшы көрөм. Именно жакшы көргөндөн киреше табыш бул андан да жакшы да. Иш кылып атканда эле, мындай айтканда, искусствода барып, дарактарды кыркып, адамдар менен сүйлөшөсүз. Бир көздү кубандыра турган нерсе. Анан дагы бир эмне үчүн бул нерсеге киришкен себеп, бул биздин динде да өтө маанилүү да. Ар бир көчөт отургуздуңузбу, ушул дарак мөмө берип адамдар жейби, курт кумурска жейби, чымчык жейби, ушул даракта кургап кетмейинче сизге сооп жетип турат. Өлүп кетсеңиз деле. Ошон үчүн бунун бир мындай баалуулугу көп. Быйыл билбейм, может бир 500гө жакын көчөт эктим десем адашпайм да. Адамдар үйүнө барып, заказ кылат, мынантип экип бериң, аны экип бериң деп эгет. Өзүбүздүн огородубузда өзү 300 көчөт эктик. Бул сатканга чыгарып атабыз. Кошумчалай кетсек, бул үй бүлө акыркы жылдары туристтер менен да иштешип баштады. Атайын туристтик компаниялар менен сүйлөшүп, чет жактан келген конокторду Жашыл бак арасында коноктоп келишет. Алар үчүн мында өзгөчө программалар, натуралдуу азыктар менен бирге мыкты аура түзүп беришет экен. Бибисара Орозалиева, Яхия Идин Боташев, 7 канал, Жалал Абад шаары.